Кутман кеч, айымдар жана мырзалар. Бизде светтин өчкөнүнө байланыштуу ушинтип бүгүн чырак менен отурганга туура келип атат да. Келиңиздер, кошулуп баштаңыздар. Биз сиздер менен бүгүн диагностика разборлор менен иштейбиз. Кошулуп сурооңуздар болсо берип баштасаңыздар болот. Так, эми азыр биз бул жактан зарядка. Саламатсыздарбы, Кутман кеч. Дароо разбор деп жазыңыздар, мен сиздерди разборго чакырам. Сиздер менен биз именно түз эфир башталаардын алдында ушинтип сүрөтө жатат. Бул дагы кандайдыр бир белги же каршылык болушу мүмкүн. Давайте разбор. Жанара Токтогонова, давайте түз эфирге чыгыңыз. Жана түз эфирди биз Телеграмга, Ютубка чыгарабыз. Эгерде сиздерде жок, мен тартынам, мен уялам деп турган болсоңуздар, анда лучше түз эфирге чыкпаганга аракет кылыңыздар. Анан жок, мен ачылганга даярмын десеңиздер, анда макул болсоңуздар, анда саламатсызбы? Атыңыз ким? Жанара. Түз эфирде иштегенге даярсыз, Ооба. Сонун. Келиңиз, кандай сурооңуз бар, кандай запрос менен чыксаңыз түз эфирге? Менде последний убакта аябай сыноо өтө көп болду. Бирок жолдошум менен мамилебиз абдан жакшы. Бир кыз, бир баланын апасымын. Бирок жолдошумдун ден соолугунан улам жакшы болуп, жашообуз жакшырып келатканда эле кайра бир кырсыктап алат. Анын аркасынан эми жакшы болуп келатсам, атаман айрылып калдым. Былтыр болсо по неприятным причинам иним СИЗОго отуруп калды, азыр следствие жүрүп атат. Анан ошентип эле улам эле сыноонун аркасынан сыноо боло берип, азыр ошо өзүм ким экенимди почти унутуп койдум ошондо. Өзүңүз жөнүндө унутуп койдуңуз, Азыр мага эттеп эле, иштеп эле с утра до вечера, эртең менен 8ден баштап кечки 10-11ге чейин иштейм швеяда. Лишь бы акча табыш керек болду, өзүмдү совсем эле унутуп койдум да. Хорошо. Именно ошол нерселердин причинасын билгиңиз келеби же алдыга карай жашагыңыз келеби? Кандай максат менен? Ичимдеги көп обидалар бар, ошолорду кое бергим келет. Көп болуп кеткен. Ошол ситуацияларга башкаларды күнөөлөбөй, ошону өзүмөн чыгаргым келет да, кое бергим келет. Мына капачылык таарынычтардан арылып, алдыга карай өзүңүздүн жашооңузга кадам койгуңуз келет да? Ооба. Да, апаңызга кандай капачылыгыңыз бар эле? Апама капачылыгым жок, бирок борорум өтө чоң. Боороручуңуз да постоянно, да? Ооба, азыркыга чейин эле боорум ооруп, мындай ачылып, көп нерсемди айтпайм. Атам менен сүйлөшчүмүн, бирок мамамга айтпайм. Апаңыз бар? Мамам бар. Атаңыз өтүп кетти? 2 жыл болду, кайтыш болуп калган. Атаңыз? Ооба. Жашооңузда боль дегенде эмнени эстейсиз? Дароо эле. Боль деген атам өткөнгө чейин жолдошум кырсыктап памятин терять эткен совсем. Бир 2 ай без памяти жашаганбыз. Мен болбосо ал убакта үйлөнгөн кызыбыз бар болчу, бирок экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз деп баягы өзүнө келбей ошо 2 ай жашаганбыз. Аябай кыйын болгон, ошол башынан операция болгон.
Ошону эстечүмүн. Ошол Действительно, эсиңиздеги керек да. единственный кормилец болчу үйдө, бирок ал алсыз болуп калганда ошол кыйын болгон. А могу акыркы убактарда ошо атам өтүп кеткен, ошол өтө немемди Атаңызды да кой берүүнүн үстүнөн иштешиңиз керек. 2 жыл болдубу? 2-3 жылда ооба. кой беребиз. 2-3 жылда ошол нерсени оор жоготууну биз 2-3 жылдын ичинде ошол стресстен чыгабыз да, ошол депрессиядан чыгабыз. Ага чейин проживать эте беришибиз керек да, это нормально. Но все равно өзүңүз менен иштебесеңиз өмүр бою да алып кете беришиңиз мүмкүн ошол болду. Бирок сиздики көбүрөөк, сиздин ушул көп ситуацияларыңыздыкы капачылыгыңыздын биринчи башаты бул апаңыз болуп атат да, апаңызга болгон капачылык. Балким балалыгыңызда кандайдыр бир капачылык болгон. Бул аябай деле прям чоң болбошу мүмкүн, бир болбос нерседен деле башталышы мүмкүн. Балким сизге аябай жардам керек болгондо жаныңызда болбой калган апаңыз. Меники азыр данный время школдо аябай жакшы окугам. Школдо президента болуп, аябай коомдук иштерге да аябай катышып, аябай активный болчумун. Спорт жагынан дагы, баардык жагынан. Университетке тапшырдым. Кыйынчылыктардан окуум да калып калды 4-курсумда. Анан турмушка чыктым. Аркасынан сыноо болду. Анан азыр ошол мурунку менен салыштырып, азырки мурун аябай жашоого максатым чоң болгон да, ошонун баары калып калып, азыр жөнөкөй эле швея болуп калганым дагы өтө чоң эме кылат да. Анан ошол жөнөкөй эле швея болуп калганымды жашырып, жакшы көрүнгөнгө аракет кыла берем да, постоянночу. А сыртыман жакшы көрүнгөнүм баягы ичимде башка адам болуп калып атам да. Да, булардын баардыгы бүгүн эле башталган жок да, булардын баардыгы качандыр бир учурда башталган. Ал көбөйүп отуруп акырында именно ушул абалга алып келген сиздичи. Жанагы түрдүү сыноолордун баардыгы дагы жөн эле болгон эмес. Үйдө Жашооңузда дагы аябай ал жолдошуңузга тиешеси жок, жеке өзүңүзгө тиешелүү кандай боль деген ситуация бар. Апаңыз ошол учурда жаныңызда болгон эмес. Колдой албай калган. боль деген Ошол учурда эстесеңиз, ушулга чейин апаңызга капа боло бересиз. кичинебизде ортодон дагы ылдыйраак жашачубуз. Үйдө кээде тамак аш болбой калганда, школдо ар кандай немелерге акча чогултканда акча жок болуп калганда, ошондо аябай кыйын болгон. Кыйын болчу. Кышында даже школго сапожка эмес, кроссовки менен чыгып калган күндөр, ошонун баардыгы ошо кыйын. Ошол учурда апаңыз жок болгон жаныңызда. Апам, мамам болгон, бирок мамам иштей алган эмес. Атаңыз да апаңыз да иштешкен эмес да? Атам жалгыз иштеген. Анан ошону аларды аяй берип, аларда жок болсо менде каяктан депчи. Анан сыртыман ошол нерсенин баарын билгизбегенге аракет кыла берип, анан сиздин мээңизчи азыр такыр больго киргиси келбей эле, кайра эле бир нерсени кайталап эле, кайра эле түрдүрүп атат да кайсыданчы. Биздин акыл, психикабыз аябай акылдуу болот да. Ал эгерде ал жакта болуп жаткан болсо, нет деп ал жака бизди киргизбейт да. Жөн эле сөздү көбөйтө берет да. Сиз көп сүйлөп атпайсызбы, коркуп атасызбы өзүңүз? Бул болгону сиздин мээңиздин защита кылганы, сизди коргоп атат да. Ошон үчүн сиздин фокусуңуз көбүрөөк минуста.
вот именно эмне үчүн мен азыркы жумушта иштейм, эмне үчүн менин атам өтүп кетти, эмне үчүн менин жолдошум ооруп калды, эмне үчүн мындай болуп калдым, эмне үчүн тигиндей болдум деген миллион сурооңуз бар, бирок жообу жок. Ошон үчүн көп энергияңызды минуска кетиресиз. Бирок булардын баардыгына тоскоол болгон эң биринчи себеп бул сиздин какой-то болуңуз бар и ата энеңизге болгон, скорее всего, апаңызга болгон капачылык. Көп претензия кылышыңыз мүмкүн да. Эми булардын баардыгын биз ата энеден күткөнбүз, алардан ала алган эмеспиз. Ошондон деле капачылык боло берген да, ошол учурдан Бул неме баштап. болушу мүмкүн. Мамам аябай катуу аял болгонго эркелетип тарбиялаган эмес. Ошон үчүн эч нерсе айта алган эмесмин. Эч кандай проблемамды да айта алган эмесмин. Азыркыга чейин айта албайм эч нерсе. Кыйналып турсам дагы жок, баары жакшы, ушундай эле. Катуу Вот именно тарбиядан ушул убакка чейин сиздин диагностикаңызда ушул убакка чейинки апаңызга кандай капачылык, кандай капаңыз бар, ошолорду айтып, жазып, прям мисалы сизге деле тапшырма берсем болот да, үйгөчү. Апаңызга кандай капачылыкты ушул убакка чейин ичиңизде катып келесиз, айта албай келесиз. Ошону катка жазасыз, апаңызга айтып кереги жок, кат жазып. И ошол капачылык, апаңызга болгон капачылыгыңыз сизге кандай тажрыйба берди? Мисалы кийим алып берген эмес, кроссовки менен барганбыз деп атпайсызбы? Ошол ситуациялар, ошол окуялардан сиз кандай тажрыйба алдыңыз? Баягы жок болмойм, барктын баркын билбейбиз биз, туура ошол сыяктуу да. Мисалы кийимдин баркына жеттиңиз, ачка болсоңуз тамактын баркына жеттиңиз, акча жок болсо акча бар учурдун баркына жетебиз да. Жашооңузда көп нерсени баалап барктап жашай алдыңыз, туура ошол сыяктуу дагы кандай тажрыйбаларды алдыңыз, ошол боюнча кат жазып жашыңыз керек. Ушундай да ката болгон, мен ушинткемин депчи. Апа жөнүндө сүйлөсөм, апам чалып атат. Анан фокусуңузду болушунча максатка бурушуңуз керек. Себеби дегенде сыноо ар бир эле адамдын башында бар. Ар бир адамдын эле башында кыйынчылык бар. Ошон үчүн фокусуңузду ошол сыноолордон сиз эмне сабак алдыңыз? Кантип күчтүү адамга айландыңыз ошол сыноолор аркылуу? Мисалы башынан мындай кыйынчылыктарды өткөрбөгөн адам көп нерсени түшүнбөйт, көп нерсени баалабайт, барктабайт деген сыяктуу да. Эгерде сиз эртең ийгиликтүү болсоңуз дагы, сиз ошол ийгиликти кармап калган адам болосуз. Кайра минуска түшпөгөнгө аракет кыласыз дегенде сиздин башыңыздан абдан оор нерсе өткөн, сиз уже тажрыйбалуу адамсыз да. Вот ошон үчүн болушунча фокусуңузду максатка коесуз, бирок тоскоолу максаттарыңызга. Именно максатыңыз сиздики капачылыктан арылуу болбош керек. Сиздин максатыңыз жашооңузду кандай болгонун каалайсыз. Мисалы, жолдошумдун ден соолугу чың болуп, экөөбүз бактылуу болуп да, үй бүлөбүздө ушундай. Мисалы, сиздин сүйүктүү кесибиңиз эмне болгон? Бүтпөй калдым деп атасыз да. Ким болгуңуз келген? Экономист болгуңуз келген, бирок азыр деле экономист болсоңуз, мисалы, эгерде кааласаңыз, именно экономисттик хорошо бүттүңүз. Ким болуп иштемексиз? Каякта иштемексиз? Мисалы, банкта дешиңиз мүмкүн. Хорошо, банкта иштесеңиз, каякта, ал жактан канча акча аласыз? По-любому сиз ошол жакты көздөй кетесиз, эгерде сиз өзүңүздүн түрдүү тоскоолдуктарыңыз менен иштесеңиз. Мисалы, мен мектепти бүткөн учурда врач болгум келген да. Бирок менин да жашоомдо түрдүү тоскоолдуктар болуп, мен врач боло алган эмесмин. Ата-энем макул болгон эмес, себеби врач болуш аябай кымбат да болгон. Анан биз сени окута албайбыз деп экономистке окутушкан. Бирок мен өзүм менен иштеп, именно ушул психологиянын жардамы менен иштеп баштагандан кийин, өзүмдү талдагандан кийин, азыр деле бул психологиянын жардамы менен как врачтардын эле жумушун кылам да. Болгону мен клетка, майда чүйдө деген нерселер менен аралашпайм, бирок ошол эле ден соолук да, ошол эле мамиле, психический
ден соолук менен иштейм да, мындайча айтканда адамдардын. Вот ошон үчүн эгерде өзүңүз менен иштеп баштасаңыз, ал тоскоолдуктар эмне болушу мүмкүн? Тоскоолдуктар ушул апага болгон капачылык, ал бала чактагы биздин психикада калып калган коркуулар түрдүү таарынычтар, жоготуулар да. Ошон үчүн сунушум, конечно, иштешиңиз керек. Сиз жашоо издөөнүнө катыштыңызбы? Кандай дейсиз? Жашоо издөөгө курсуна катыша алдыңызбы? Биринчи жолу катышып атам. Бүгүн эфирге биринчи жолу кирип атасыз, Бүгүн эле төлөм кылып, бүгүн эле жаңы кирдим да, жана после обеда. Азаматсыз, анда биринчи, экинчи күндөгү эфирлерди сөзсүз түрдө көрүңүз. Эмнеге? Анткени биринчи, экинчи күндөгү, бүгүн үчүнчү күн болду да. 3 күндөгү эфирде биз негизинен башында эмне максат менен келдик, эмне ниет коюшубуз керек, кантип келишибиз керек, максатты позитивде жазыш керек. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы? Кандай запрос менен келдиңиз десем, мен капачылыктан арылгым келет. Швея болуп иштейм, швея болуп иштегенди кабыл албай жатам. Бул запрос эмес да, бул негатив. Сиз кайра эле энергияңызды кайра эле негативге бере бересиз да. Мисалы, курска келгенде кээ биркилер келет. Карызымдан кутулгум келет деп. Карызыңыздан кутулууну каалап келсеңиз, карыздан эле кутуласыз да. Анан ошо канча акча тапсаңыз да карыздан кутулуп жүрө бересиз да. Бул дагы туура эмес. Ниетти дагы туура койгонду үйрөнүшүбүз керек. Плюс менен келишибиз керек. Мисалы, азыркы учурдагы жашооңуздун эле плюсун которуп алышыңыз керек да. Мисалы, жолдошуңуз ооруп атабы, ден соолугу үчүн да, өзүңүздө жакпай аткан кесиппи? Мен өзүмдүн сүйүктүү жумушумда иштейм да. Вот ушул сыяктуу бүт плюс менен келгениңиз жакшы. Мейлиби? Анда азаматсыз окусаңыз, анда биринчи, экинчи, үчүнчү эфирди, пожалуйста, мүмкүнчүлүгүңүздүн болушунча эртерээк, жок дегенде биринчи эфирди көрүңүз. Ал жакта жазыңыздар дегенди жазыңыз, ниет койгула дегенди коюңуз. Эң башкысы бул биринчи, экинчи, үчүнчү эфирде максат. Анан мейли белки суу ичкен, ыраазычылык айткандарды өткөрүп ийсеңиз деле болот. Эң башкысы ошол максат жазыңыздар деген жерде максат жазыңыздар, анан сабакка сөзсүз түрдө өтүшүңүз керек. Себеби ал жакта иерархиянын диагностикасы болгон. Биринчи күнү, экинчи күнү иерархиянын практикасын жасаганбыз ата энеге болгон. Ал обязательно керек. Себеби дегенде ата энеңиз өтүп кетти, мисалы атаңыз өтүп кетти деп атасыз, сиз атаңызды аяп бала кылып алышыңыз мүмкүн. Апамды аяп атам дейсиз. Апаңызды аясаңыз дагы апаңызга энергияңызды бере бересиз да, анан жашооңузда сүйүктүү жумушуңузга керектүү, үй бүлөдөгү бактылуулукка керектүү энергияларыңыз ашпайт да. Болушунча биз ата энени өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Алар күчтүү, улук деп эсептешибиз керек дагы. Өзүбүздүн жашообузга керектүү энергияны өзүбүздүн жашообузга жумшайт. Акырындан түшүнөсүз. Азыр көп нерсе түшүнүксүз болот. Шашылбаңыз. Эгерде ушундай билимге суусап турган адам болсоңуз, анда окуй берсеңиз, акырындан аң сезимдүүлүккө келесиз. Осознанная болосуз. Анан ушул учурдагы сиздин кыйналган ситуацияларыңыз сизге түрткү болуп атат, именно өсүүгө, өнүүгө, алдыга кетүүгө. Ушул ситуацияларыңызды кабыл алып, алдыга карай кеткенге аракет кылышыңыз керек. Эгерде мынчалык жашооңузда кыйналбаганда, сиз келмек эмессиз, окумак дагы эмессиз. Ой, эмнени эле айтат, башты отпасын деп коюп жүрө бермексиз. Сиз азыр выход изеп атасыз. Бир тууган эжем бар, Жаркын Акатова Жаркын. Өзүмдүн бир тууган эжем. Ошол сизден сабак алгандан кийин азыр аябай чоң жетишкендиктерге жетип, билесиз, айтиде иштеп калган. Да. Сиз ошол Жаркын айымга келип иштегенден баштап эмне үчүн келген жоксуз? Мен ишенбөөчүлүк бар болчу, чынында ишенбөөчүлүк бар болчу. Анан ал менин немелеримди угуп, көрүп, буга чейин көп сүйлөшчү эмесмин. Анан жанагындай кыйын болгон күндөрүмдү айтып, уже аябай жакшы болуп калгандан кийин сага неме керек деди. Психология керек. Качанга чейин ушинтип жүрө бересиң? Срочно оку деди. Да, вот көрдүңүзбү, сиз мисалы Жаркын 2022 жылдан бери бизде окучу, 2022 жылда баштаган. Вот уже 3 жылыңызды сиз деле жоготтуңуз. Бирок ал учурда сиз просто даяр болгон эмессиз, өкүнбөңүз. Просто ал учурда сиз даяр болгон эмессиз. Азыр өзүңүз суусап, прям каалап келдиңиз.
Вот, пожалуйста, эмес сизде результат болот да. Каалап келген адам, даяр болуп келген адамдарда болот результат. Хорошо? Рахмат. Азамат, сиз окуй бериңиз. Так, давайте дагы разбор деп жаза бериңиздер. Так, крестикти бассаңыз чыгып кете аласыз. Азыр эме катып атат. Так, БМ Мадина айым, давайте чыгыңыз түз эфирге. Жаңы келген айымдар түшүнсөңүздөр болот. Азыркы айымдын суроо жообуна байланыштуу да жаңы келген айымдар мырзалар. Көпчүлүгүбүз ой, зачем кереги бар, каяктагын айтып атышат, азыркы психологдор мындай дегендей деген түрдүү ал каршылык, ал болгон эле каршылык. Просто биздин айтып атпайбы, акылды өзгөргүсү келбейт да. Ошол үчүн эле биз айта беребиз мындай жакпаган сөздөрдү, ой, эмне деп атасыңар дей беребиз, а на самом деле ал өзүбүздүн ичибиздеги эле каршылыктар болот да. Андай менде да болгон. Мен 2020-жылы бул методика жөнүндө угуп, ой, Инна Тилешим эмнени айтып атат, баштап атпасын деп коюп, 21-жылы уже жашоом каша болгондон анан бул жака келгем. Биз даяр болгондо келебиз. Эгерде сиздер даяр болбой, негатив болуп аткан болсоңуздар, демек каршылык болуп атат, плюс даяр эмессиздер. Саламатсызбы? Экранды өзүңүзгө каратыңыз, үйүңүздүн баарын көрүп чыктык биз. Саламатсызбы. Мен кандайынан чыкпай деп атпайм. Саламатсызбы? Ага. Жакшысызбы? Атыңыз ким? Менин атым Мадина. Ага, Мадина айым. Запросуңузду айтыңыз. Менин запросум, мен уже өзүмдү таппай жүрөм да вообще. Анан баарына Табуу берем. деген эмне? Да, айтып бериңиз. Мен өзүм жактырган кесипке болсомбу дейм. Ага. Предназначение, да? Өзүңүздүн сүйгөн кесибиңиз. Предназначениемди таппайм. Көп таап эле мындай жашоом кызыксыз болуп эле ушундай болуп жүрөм да кийинки күндө. Диагностика кылдым мен сизге. Жашооңузда кандай ситуацияда, жакында бир поступокто күнөөлүү сезим калган сизге? Күнөөлүү сезимдер болгон сизде? Азыр прям эсиңизге келген нерсенин баардыгын азыр айта берсеңиз болот. Биз мындай көп кыз болдук. Кандай күнөөлүү сезимдер келди жашооңузда? Күнөөлүү сезим, билбейм, кичинекей чактан недолюбленный, чоң кыз айткандай, бизде эле ушундай строгость неметип, недолюбленный ребенок болгонго. Анан көп эле ушу таарынычтар. Именно чувство вины. Күнөөлүү сезим. Күнөөлүү сезимби? Да. Азыр такыр эсиме келбейт. Кайсыдын күнөөлүү сезим. Ага, аны эстейсиз. Дагы сизде именно ошол эстеген сайын күнөөлүү сезген өзүңүздү кандай сырларыңыз же бир каткан сырларыңыз же тайналарыңыз бар? Секрет или тайна? Аны, конечно, түз эфирден айтпашыңыз мүмкүн, но өзүңүз эстесеңиз болот. Эстедим десеңиз биз түшүнөбүз. Бар эстедим. Вот. Именно ошол чувство вины биздин энергиябызды аябай алат и бизди аябай аркага тартат. И жашообузду дагы сездирбейт. Себеби дегенде именно булардын баардыгы бизге больно болот эстеген сайын. Анан ошол учурда дагы биз өзүбүздү айтып атпайсызбы, мен өзүмдү тапкым келет деп. Вот өзүбүздү тапканга аябай чоң тускоолдук жаратат. Ошон үчүн
Мен de азыр күнөөлүү эстеп кеттим. сезимдер Чувство менен. өзүм күнөөлүү эметкен жер, күнөөлүү эмес, эми билбейм. Мен каалаган окуу жайга тапшырып, мен каалаган кесипти окуган үчүн до сих пор эле эмете берем да, өзүмдү жемелепчи. Да, бул дагы аябай көп сиздин жашооңузга алдыга кеткенге аябай чоң тоскоолдук болот. Мен бул нерсенин баары мен өзүмдүн башымдан өткөн, билем. Ал чувство виныга да кирет, то есть ошол ата энеңизди, мисалы, сиз каалабаган окууга тапшыртпаган үчүн дагы силер менен ушинткен эмессиңер деп азыркыга чейин аларды күнөөлөп, аларга ап болуп жашашыңыз мүмкүн. Мындайча айтканда, Ооба. сиздин фокусуңуз каякта? Арка жакта. Себеби дегенде кечээки өтүп кеткен күндөргө биз дагы деле капа болуп, таарынып, өзүбүздү күнөөлүү сезип жүрөбүз да. Алдыга кетиш үчүн биздин фокусубуз алдыда болуш керек. Мисалы, мен мындай жумушта иштегим келет, мен мондой жашоодо жашагым келет, мындай тигиндей деп да. Сиздин ата энеңизден кимиси ушундай өзүнүн каалаган жумушунда иштеген эмес? Экөө тең эле айтат. Экөө тең Менин эле мамам айтышат, айтат. айла жок, мен эле ушу акча үчүн эле барам, ушу айла жок деп эле. Ооба. Эми мамам айтат, менин ата энем жакшы турса, тоже жакшы, может, мындай болуп кетмекмин, тигиндей болуп кетмекмин деп. Да, көрдүңүзбү, сиздики ошол көп жашообузда биз байкашыбыз керек да. Вот менин азыркы жашап жаткан жашоом кимдикине окшошураак болуп атат, көбүрөөк. Апамдыкынабы же атамдыкынабы? Өзүбүздүн жашообуз, өзүбүздү таап, өзүбүздүн жашообуз менен жашаш үчүн биз именно өзүбүзгө тиешелүү жашоо менен жашап кетсек болот. Бирок биз көп учурда именно ата энебиздин эле жашоосун кайталай беребиз. Эмнеге? Анткени биздин ата энебиз дал ошондой кыйынчылык болсо дагы, кандай жашоо болсо дагы, алар именно ошол жашоо аркылуу жан сактай алышты, жашоосун аман алып кала алышты. Ошон үчүн биз алардын жашоосун кайталайбыз. Мына мен деле ушинтип жашабадымбы? Сен деле ушинтип жашасаң болот. Мени деле апам урган. Сен деле эчтеке болбойсуң дешет го, мисалы, биздин ата энелерибизчи. Балдарың деле ушунака эле чоңоет дей беришет го, вот. То есть они выжили, ты тоже выживешь деген нерсе менен эле биздин мээбиз бизди түрдүү кыйынчылыктарды өткөрсөк дагы, зато мен тирүүмүн, зато мен жашап атам. Сиздики биринчи кезекте ошол алдыга жылыш үчүн, өзүңүздү табыш үчүн күнөөлүү сезимдер менен иштөөңүз керек экен. Жана тайнаңыз обязательно, тайна аябай көп энергияны алат, жана тайна аябай көп бизди жазалайт. Себеби дегенде биз өзүбүздү жанагындай тайналарыбызды эч кимге айтпай сохранить этип, ошол учурда күнөөлүү сезип, больно болгон учурда биз алдыга жылбайбыз, өзүбүздү жазалап баштайбыз. Күнөөлүү сезим деген бул жазалоо деген сөз. Өзүбүздү жазалай беребиз, кыйнай беребиз. Вот биздин кыйынчылыктарыбыздын дагы көпчүлүгү ошол күнөөлүү сезимге тиешелүү. Күнөөлүү сезимден арылуу үчүн, конечно, иштешиңиз керек да. Курста барсызбы? Бармын, ооба, катам. Катталдыңызбы? Да, молодецсиз. Анда биз Ооба. күнөөлүү сезимдерге дагы келебиз. И ошол күнөөлүү сезимдерди дагы иштегенге болот. Миллиондук практикаларда менимче зордуктоо, зомбулук, күнөөлүү сезим бер жактан иштейбиз. Ушундай практикаларды коркуу, алардын баардыгы менен жактан иштесеңиз болот. Миллиондук практикага доступ берилсе керек уже. Да. Да, иштесеңиз болот. Айрыкча күнөөлүү сезимге көбүрөөк фокус коюңуз, мейли? Рахмат, растеряться этип калдым мен. Суроолордун баарын унутуп, мен көрбөй эфирге кирбей калам го деп, разбор деп жазып атсам этип аткам да. Баарын, оюндун баарын унутуп калдым. Нормально. Рахмат, жакшы туруңуз. Анда буюрса курстан дагы байланышабыз, Рахмат. Да, жашоо жөө курсуна катталуу үчүн комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Бизде гана биз сиздер менен кечээ иштедик. 2-3 эртең акыркы күнүбүз экен. Эртең акыркы күн курска катталуу боюнча. Үстүдө крестик турат го, Инстаграмды жапкан крестик, ошону бассаңыз чыгып каласыз.
Ошон үчүн бүгүн эртең акыркы күн жашоо өзөгүнө анан болду. Уже 3 күн өттүк. Эртең менен саат 5те турдук. Эртең бүрсү күнү четверг, пятница өтөбүз. Суббота, воскресенье дем алуу болот. Суббота, воскресенье өз алдыңыздарча эле берилген программаны кайталап жана жүрөгүңүздөр каалагандай, мисалы биз жашоо өзөгүндө шашылып 1 сааттын ичинде шашылбайбыз. Эми 1 сааттын ичинде максат жазыңыз. Муну кылыңыз, муну кылыңыз, муну кылыңыз деп мен көбүрөөк берем программаны да. Сиздер ошол эле нерсени шашылбай, өзүңүздөрдүн балким шашылбагандыгыңыздар бар. Ошол боюнча эле шашылбастан аткара берсеңиздер болот. Мен балам пока Султанга мындан берип турчу пока. Давайте разбор деп жазыңыздар. И комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар, менеджерлер дагы сиздерге байланышат. Жана записти көргөн болсоңуздар, анда жеке катка калтырыңыздар. Так. Детский массаж Бишкек Наргиз айым. Давайте чыгыңыз. Түз эфирге чыкканда дагы бир жолу кайталап кетейин да. Түз эфирге чыкканда сиздердин бойлуңуздарды мен таап атам. Мисалы азыркыдай тайына же да бир нерсе, конечно, эми ачпаганга аракет кылабыз, бирок ой, мен деген атам көрүп калды, анан апам көрүп калды, анан күйөөм көрүп калды десеңиздер, анда лучше чыкпай эле койгонуңуздар жакшы, хорошо? Так. Назира Жумалиева, давайте чыгыңыз. Назира Жумалиева. Мен сиздерге запрос жөнөтүп атам, бирок негедир кабыл ала албай жатасыздар. Султанова Бермет дейт. Давайте Султанова Бермет чыгыңыз. Не может присоединиться. Хорошо. Сурооңуздарды дагы жаза бериңиздер, анда мен пока чыккыча суроолоруңуздарга жооп берейин. Менин дагы бойлумду таап бериңизчи дейт. Эгерде сиздер жашоо өзөгү курсуна келсеңиз, ал жактан аябай көп бөлүм менен иштейсиздер. Саламатсыздар. Да, саламатсызбы? Атыңыз ким? Менин атым Бермет. 24 жаштамын. Москвадан болом. Москвадасыз, э? Москвада мурда окуп иштечүмүн. Азыр декреттен, анан чогуу окуйм, бакалаврды буюрса акыркы курсту окуп жаткан кезим. Жашоо өзөгүнө кошулганыма аз эле болду. Биринчи күндүкүн окуп бүттүм. Эми кийинкилерин буюрса окуп баштайм дагы. Жашоо өзөгүнө кече жакында эле катталдыңызбы? Ооба, мен кече эле көрүп калып, анан катталдым да. Биринчисине эле көрүүгө жетиштим азырынча. Кийинкилерине көрүүгө жетишем, Кудай буйрса, бюджетте. Да, эгерде убактыңыз чектелүү болсо, жанагы практикаларды, мисалы, биринчи, экинчи, үчүнчү күндө бүгүнкү сабакка катыштыңыз да? Элек үйдө. Бүгүн эртең менен турган жоксузбу? 5те. Москванын сааты менен деле 5те туруп жасай бериңиздер, запись көрүп эле. Кудай буйрса аракет кылам, бала менен бир аз убактым чектелүү болуп атат да, кичинекей бала менен. Эгерде ниет коюп ушундай кааласаңыз, мен ошол өзүм үчүн таңкы жашоо өзөгүн биринчи кезекте мен өзүм үчүн баштагам да, өзүм туруп жасачумун. Менин чоң балам 6 жашта, кийинки кызым 3 жашта, берки балам 1,5 жашта болчу да. Эгерде кааласаңыз, мүмкүнчүлүк табасыз. Аларды уктатып коюп, эрте жаткырып, эрте тургузуп, аларды болушунча аларды уктап аткан. Мен ошончо таңкы саатта 5те турганмын да. Мага аябай ыңгайлуу болчу. Бул аябай көп адамга өзүнө убакыт бөлгөнгө жардам берет. Себеби дегенде 5те көбүнчө балдар укташат, жумуш башталбайт. Бул бир чет аябай жакшы убакыт да. Жолдошторубуз да жумушка барбайт. Алар деле уктаган учуру болот. Мен акырын чыгып алып, кухняга барып алып, прям сабак окушумун да. Так, давайте запросуңузду айтыңыз. Менин запросум өзүмдүн атам менен мамилем анча эмес да. Ортодо бир мындай айтканда претензиялар бар да. Айтып деле проработкаларды деле жасагам, бирок ичимден чыгара албай, ушу кайра эле эстеп эле бала кездеги баягы болгон окуяларды эстеп эле такыр Эмне окуялар? Атенин неге өкүтең негизи бала кезде эле ажырашып кетишкен. Анан ушу
ачык сүйлөшө алчу эмесмин атам менен. Эч кандай ошо мектепти бүтүргөндө кезде дагы, окууга тапшырып жүргөндө дагы эч кандай мындай, кандай десем, колдоо жардам болгон эмес да, мындай карасаң. Атаңыз менен апаңыз ошол бойдон жашаган эмес да? Дагы бир жолу сурай берсеңиз, жакшы болбой калды. Экөө ошол бойдон ажырашкан бойдон чогуу жашашкан жок. Жок, ажырашканы көп эле болду, ошо жашаган жок чогуу. Кайсы учурда сиз проработкаларды кылсам деле арыла албай жатам дегениңиздин себеби, арыла албаганыңыздын себеби, ата эне ажырашкан учурда ата дагы, ал деле адам да, сиз менен жакын боло албаган үчүн, сизге аталык мээримин төгө албай калган үчүн ата дагы сиздин алдыңызда өзүн күнөөлүү сезе берет. Ошол учурда деле сиз ата сиздин поляңызда бар да. Ошол полеңизде бар да, ошол учурда деле сиз атаңызды күнөөлөй бересиз, капа боло бересиз. Эгерде бул убакка чейин капачылык менен иштеп арыла албай жаткан болсоңуз, биринчиден атанын күнөөлүү сезимдерин өзүнө бересиз. Ата көрсө мен сиз менен кичинекей кезиңизден капачылык болуп жүргөн үчүн мен сиз менен капачылык аркылуу гана бирге болом деп ойлогон экенмин. Атаны эстегенде эле сразу капачылыкты эстейбиз да. Деп ата көрсө бул сезимдер сизден келип жатыптыр деп аны өзүнө берсек болот. Бул жерде лоялдуулук дагы иштейт да. Лоялдуулукту буюрса сабактан өтөбүз, сөзсүз катышыңыз. Лоялдуулук деген кайталоо, окшоштук деген сөз. Бул биринчиден. Ал атанын сезимдери менен иштей бербеш үчүн, арылыш үчүн ата тараптан да иштешиңиз керек. Ал ата тарапка да өтүшүңүз керек. Экинчиси, апаңыз капа болгон болсо, мисалы апаңыз ажырашып кеткен, атаң тигинткен, мынткен, мындай кылса мындай болмок, мындай деп айткан сөздөрүн уккан болсоңуз да, апанын капачылыгын алып алып деле атага таарына бересиз. Бирок любой бала атасына болгон сүйүү апага караганда чексиз күчтүү болот. Себеби дегенде биз биринчи кимге келгенбиз? Атага келгенбиз. Анан атабыздан апабызга барганбыз. Биздин бул дүйнөдөгү биринчи сүйүүбүз на самом деле ата болот. Ошон үчүн атага болгон капачылыкты сиз апа тараптан и ата тараптан иштешиңиз керек. Ошондон анан арыла аласыз. Сиз апаңызды спасать этиш үчүн деле апаңызга как жардамчы катары деле атаңызга күбөлөп таарына берген болушуңуз мүмкүн да, жардам берип делечи. На самом деле сиздин чувство эмес ал. Чындап айтканда таарынгыңыз келбейт. Бирок карасаңыз кайра эле таарына бересиз. Кайра айланып эле, кайра эле ушул. Да. Бала кезге эле ушуну айланып келе берет да, как отурсаң. Аны иштесе болот, да. Түшүндүңүзбү? Ата тараптан иштейсиз. Мисалы, сиз азыр бир фигура болуңуз, мен бир фигура болоюн. Атыңызды айтсаңыз? Бермет менин атым. Да. Сиз бир фигурасыз, мен бир фигурамын. Сиз Бермет эмессиз, мен Узаткан эмесмин. Экөөбүз такыр башка фигурабыз. Оожан. Так, Мага болгон сезимдериңизди айта бериңиз. Сезимдер деле жоктой, ортодо алыс болгондой. Эгерде сезсеңиз эмне болушу мүмкүн? Эгерде мени сезсеңиз? Балким сүйүнүп, ортодо жылуулук болмок деп эсептейм. Хорошо, өзүңүзгө уруксат бериңиз менин фигурамды сезгенге, сүйүнгөнгө өзүңүзгө. Терең дем алып деңиз чыгарыңыз. Мага болгон сезимдериңиз өзгөрдүбү? Азыр ушу ысып баштаган кезде сүйүнүү бир аз болсо да бар.
Бар, Ага, хорошо. Эмне тоскоол болот? Ортодо претензия ушу таарынуу эле тоскоол болуп жаткандай. Менин фигурама. Ооба. Ага, хорошо. Менин аркамды караңыз анда. Ким бар? Ким Бала. турушу мүмкүн менин аркамда? Эч ким деле жок дедим. Эч ким жок. Менин аркамда же ата же апа болушу мүмкүн. Ушу апамды эстеп жатам да, апам деле көргүм деп. Сиздин атаңызда да капачылык болгон экен да. Демек атаңыз дагы апасына капа болуп жашаган болушу мүмкүн. Себеби дегенде сиз атаңыздын фигурасысыз. Мен сиздин фигураңыз. Мен берметмин. Сиз атаңызсыз. Фигураны ушинтип аралаштырып дагы закрытый неме кылса болот да, диагностика кылса болот да, жабык диагностика. Айтып атпайсызбы сиз? Эгерде мен сезсем, анда менде сүйүнүч анан жакшы көрүү болушу мүмкүн. Бирок өзүңүзгө сезбей атасыз, кайра эле таарынып атасыз. Демек сиздин атаңызда болгон таарыныч. Апаңыз айтып калчу беле, атаң мага таарына берет, анан мынте берет, анан мени күнөөлөй берет деген учурлар болду беле? Болчу. Атаңыз дагы таарынчаак адам болушу мүмкүн. Атаңыз демек өзүнүн ата энесине болгон таарынычы болсо дагы, айтып атпаймынбы, биз эмоция, сезимдерибиз ата энебиздики менен деле жашай беребиз. Муну лоялдуулук менен көбүрөөк иштешибиз керек. Сабакка келгенде, пожалуйста, гана биз эртең үй бүлөнүкүн бүрсү күнү балдардын иерархиясын иштесек, ошондо кийинки понедельниктен баштап уже лоялдуулук менен иштейбиз. Бирок лоялдуулукка иштейм деп күтүп отура бербей, күндө иерархияны иштешиңиз керек. Себеби иерархия биринчи кезекте келет. Анан лоялдуулук өтөбүз. Хорошо? Ошон үчүн ушул капачылыктан арылуу максатында эмес, пожалуйста, курска максат менен келиңиз. Мейли, анан максатыңыз плюста болсун. Хорошо? Хорошо. Рахматчы. Рахмат. Анан лоялдуулук менен иштейсиз. Атага болгон капачылык, таарыныч, атага болгон лоялдуулукту бересиз, капачылыкты лоялдуулук менен бересиз, апаныкын апага бересиз, атаныкын атага бересиз. Всё, силердин таарынычыңар силердики, силердин капачылыктар силердики, всё берем. Анан мен буюрса сиздерге онунда тренажерлорду ачам 3 күнгө. Ошондо дагы атага болгон капачылык менен дагы иштесеңиз болот. Ал жакта мамиледе болуш керек менимче. И ошол жактан да иштейсиз, мейли? Макул, чоң рахмат сизге. Рахмат, жакшы туруңуз. Так, давайте дагы келиңиздер түз эфирге. Менин пока телефонумдун зарядкасы бар. Мен бүгүн кечке телефондо отурдум. Саат канчадан баштап? 12ден баштап саат азыркыга чейин отурдум. Ошон үчүн телефонум зарядкалуу түспөй кетпей атат. Команда менен иштедик. Андан кийин өзүмө разбор алып иштедим. Мен да өзүм тынбай разбор алып турам. Андан кийин жогорку окуу жайында психология боюнча магистрантмын, билсеңиздер керек. Ал боюнча дагы онлайн окудук. 3 саат гана, саат 4тө башталган, азыр 8де бүттү да. 4 саат ал жакта магистратурада окудум. Анан сразу сиздерге кечигип бир аз киргенимдин себеби именно ошол жогорку окуу жайынын онлайн сабактарын өтүп аттым. Ошентип бүгүн кечке онлайн жашоо менен жашадым. Так, давайте. Айсулуу КК деген айым тынбай жөнөтүп атат. Чыгыңыз. Балам тамак ичпей жатат. Эмне кылсам болот деп. Балаңыздын тамак ичпей жатканына эмне себепкер болушу мүмкүн? Биз кыйнаганда да ичпейт балдар. Менин да кичинекей балам көбүнчө тамак ичпейт эле, былтыр ошентип ичпей жүргөндөн анан аябай диагностика разбор жасаганмын, азыр шүгүр жакшы ичет. Кыйнабайм мен көбүнчө. Кыйнабайм, болушунча именно эмне тамакты кааласа ошол тамагын жасап берүүгө аракет кылам. Биз көбүнчө общий эмне тамак ичсе ошол тамакты эле жасап бере беребиз го. Давайте акак айым чыгыңыз.
Разбор апам менен эжем менен мамиле дейт. Аха. Чамандама да кабылчу эмесмин. Мен үчүн менин апам эң жакшы адамдар. Хорошо. Эң сонун. Окууларыңызга, иштериңизге ийгилик, күч-кубат берсин. Сизге ыраазымын. Рахмат. Dislike Раян Абдурасулова деп айтышыңыз. Отклонила дейт. Хорошо. Балам атасы менен бизнес ачып урушса таарынып өзүнчө иштеп жүрөт. Балам 15 жашта. Мындай да, балабыз менен атасынын ортосундагы мамиленин жоктугу, жакшы мамилесинин болбогону дагы бир подсознательно аябай чоң причиналар болот экен да. Мисалы, менин балам менен атасынын, жолдошумдун мамилесинин жакшы болбогонун мен диагностика кылганда, эми ар кимдин причинасы ар түрдүү болот. Биздин причина, мен балам тайтасында чоңойгон 2 жыл кичинекей кезинде, ошол учурда менин балам үчүн тайтасы ата болуп калыптыр дагы, атасын кабыл албай жатыптыр да, элестеткиле да, подсознательно адашып калат экенбиз да биз. Көргөндүкү эмес, баккандыкы деген сөз болот го, ошо баккандык болуп калыптыр да балам. Анан иерархия менен иштеп, тайтасы кой берип, атасын алып келгенден кийин, ошодон кийин экөөнүн мамилеси шүгүр аябай жакшы оңолду. Анан дагы бир разбордо бул причина аябай көп болот, ошон үчүн разборду үйрөнүп алганыңыздар жакшы да. Себеби дегенде, мисалы, сиздин азыр балаңыз менен жолдошуңуздун мамилесин оңдоого аракет кылсаңыз, эртең ал күчөп туруп, эртең даже балаңыздын келечегине да аябай чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошон үчүн талдоо чеберин үйрөнүп алгыла, өзүңөр үчүн үйрөнүп алгыла дегендин себеби ошол да. Мисалы, сиздер мага разборго келсеңиздер болот, бирок сиздер мени күтүп жүрө бербейсиздер да. Мисалы, мастерлерге разборго барсаңар болот, күтүп жүрө бербейсиңер. Бизде деген жашоодо максат толуп тура. Ар бир максатка разборго акча төлөй берип, уже эсиңер ооп калат да. Ал 150 эмес, 1,5 миллион дагы чындап айтканда жетпейт. Анткени мен өзүмө былтыр 1,5 миллионго разбор алдым. Быйыл миллионго алдым, элестеткиле. Жыл сайын именно разборлорго эле аябай чоң акча жумшайм да. Бирок менин именно целдер менен, целим чоң болгон үчүн разборго да чоң акча төлөйм. Эгерде сиздер өзүңүздөр үйрөнүп алсаңыздар, мисалы, мен чоң максаттар менен тиешелүү сырткарыда толтура максаттарым бар да, аларга мен өзүм эле разбор жасап коем. Кармана албай кызымды урушуп коем, өзүм карманайын десем эле болбой калат да. Эмоцияңыз менен иштөөңүз керек. Эмоция менен иштесеңиз эле кызыңызды урушкуңуз деле келбей калат. Так, Махира деп айтычыңыз. Махира. Разбор карыз кредитке дейт. Кызым менен болгон мамилем жакшы эмес дейт. Кызыңыз менен болгон мамиледе биз көбүрөөк апа менен иштөөбүз керек болот. Апаңыз менен кандай мамилеңиз да? Көбүнчө кызыбыз апабызды көрсөтө берет. Кызыбыз апабызды көрсөтөт. Биз апабызга айта албаган сөздөрүбүздү кызыбыз бизге айтат да. Анан кызыңыздын алдында күнөөлүү сезгенде дагы кызыңыз мамилеңиз жакшы болбойт. Иерархияңыз туура эмес болуп калганда мамиле жакшы болбойт. Бул жерде таасирин тийгизген нерселер аябай көп да. Эмне болду? Түз эфирге такыр эле чакыра албай жатам го сиздерди. Курска катышуу үчүн эмне кылуу керек? Курстун баасы канча? Мен жаңы кирдим дейт. Курска катышуу үчүн комментарийге, бул жака комментарий дегенге номериңизди калтырсаңыз болот. Курстун баасы 1000 сом, 1 айлык курс 1000 сом, 1 күнгө 33 сомдон түшөт. Мен азыр мен жогоркуда айтып кеткендей эле капачылык, таарыныч болдордун баардыгы менен ал жакта биз сиздер менен 1 ай бою иштейбиз. Так. Давайте Ак Жолтой дейт. Ак Жолтой 288 деп айтычыңыз. Бир туугандарым менден кеңеш сурагандан өздөрүн алып качып, өз ара кеңешишет.
Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Акжолтой. Кандай запрос менен чыктыңыз? Канча жаштасыз? 22 жаштамын. Запросуңуз? Азыркы учурда жумуш таба албай атам. Учебаман отчисление болуп кеттим. Энергиям жок болуп эч нерсе кылгым келбей, ушундай болуп атам да. Эмне ситуация болду эле? Буларды баардыгын арка энергияңызды минуска түшүрө турган жашооңузда кандай ситуация болду эле? Сизге больно кылган ситуация болгон болсо, ошол ситуацияда жүрөсүз да дагы деле энергияңыз ошол жака кетип атат. Ушундай учур болду беле? Ал мындай ситуация болгон, ооба, бирок азыр айта албайт экенмин да түз эфирде. Хорошо, да. Түшүндүм, да. Вот мейли айта албасаңыз, просто ошол ситуацияны кой бергендин үстүнөн иштөөңүз керек. Себеби дегенде, ошол ситуация болгондо көп бойло алгансыз дагы, фокусуңуз дагы деле ошол жакта. Энергияңыздын баардыгы ошол жака кетип, ошонун үчүн окууңузду алып кете албай атканыңыз, жумуш таппай атканыңыздын баардыгы энергия. Мисалы, жумушка энергия керек да. Себеби жумушта иштеп биз акча табабыз. Акча бул эмне? Энергия да. Окуу үчүн эмне керек? Энергия керек да. Вот именно ошондой кандайдыр бир стресс кылган ситуация болгон болсо, анда ал ситуацияны кой беришиңиз керек. Мындайча айтканда, сиз ошол ситуацияны эстеген сайын больно боло берет. Больно болгон сайын энергия кете берет. Анын ордуна эмне кылып ошол ситуациядан чыгышыңыз керек? Ошол боль кылган сизге ситуация сизге керек болгон. Сизге кандайдыр бир деңгээлде керек болгон. Ошол ситуациядан эмне тажрыйба алдыңыз? Мисалы, адамдарга мурун ишенип жашаган болсоңуз, азыр ишенбей калдыңыз, мисалы да. Мурун наивная болсоңуз, уже мындайча айтканда, ошол ситуациядан кийин уже ар бир адамга өзүнчө мамиле кылганды үйрөндүңүз, адамдар менен мамиле кылганды үйрөндүңүз да. Келечекте мисалы наивная болуп, көп адамдарга алданып кете бербей, мисалы да. Мындан ары мындай акыл менен кеңешип, көбүнчө биз андай учурларда өзүбүздү да байкабай калабыз да, как же так получилось, как-то өзүнөн өзү эле болгондой болуп кете берет да. Ошон үчүн мисалы кандай болушу мүмкүн? Адам бир жерден ошибка кетирдиби? Эми кийинкиде уже ошибка кетирбегенге аракет кылат. Бул дагы ката, бул ката. Боль эмес, бул ката болгон эле сиздин алдыда дагы ошондой катаны кетирбегенге эле сизге жашоо аркылуу сабак берилген да. Ошол сабакты ыраазычылык менен кабыл алыңыз. Себеби дегенде сиз ошол болду, ошол ситуацияны кабыл албасаңыз, алдыда ошондой ситуациялар дагы деле келе бериши мүмкүн. Анан дагы деле өзүңүздү андан бетер минуска түшүрүп салышыңыз мүмкүн. Ошол адамга, ошол ситуацияга, ошол учурдагы өзүңүздү кабыл алып, кой берип салышыңыз керек. Мындай практикалар, конечно, бар. Сабакка катышып алсаңыз, ошон үчүн өзүңүзгө жакшы. Ал жакта иштейсиз, ал жакта кураторлор болот. Кураторлорго примерно ситуацияны айтып туруп, эмне практиканы иштейм десеңиз, алар айтып беришет. Жеке курсуңар эле иштесеңиз болот. Курска катыштыңызбы? Ооба, көрдүм. Да, азаматсыз. Көрдүңүзбү? Жаш болсоңуз дагы сиздин башыңызга мындай оор ситуациялар жөн эле келген эмес. Сиз ушул ситуациялардан өзүңүз менен иштеп, практика менен иштеп, билимдин жардамы менен оңой жеңип кетесиз. Эгерде билимдин жардамы менен жеңбесеңиз, дагы көп кыйынчылыкты көрүп, анан бир 30-40, 50-ге чыккандан деп ошондо осознавать этип жашоо аркылуу трансформация болосуз да. Ошон үчүн азыртадан сизге кеңешим, билим ала бериңиз, анан ошондой ситуациялардан оңой чыгып кеткенге аракет кыласыз и разумно кыймылдаганга аракет кыласыз да жашооңузда. Хорошо, чечим кабыл алганга. Анан, конечно, фокусуңузду больдон арылыш үчүн эмес, больдон интегиле арыласыз. Именно жакшы жумуштап, да, жакшы окуумду улантып, именно аябай катуу иштегендердин окуусу отчисление болбой деле, ой, келе бер деп деле кабыл алып кое беришет да, андай учурлар көп болгон. Ошон үчүн өзүңүз менен жакшылап иштеңиз, эртең менен, пожалуйста, туруңуз, Хорошо? Чоң рахмат. Рахмат. Азаматсыз. Так, келиңиздер, азыр акыркы разборубузду жасайбыз, ошо менен бүгүнкү эфирибизди бүтөбүз. Эртең дагы акыркы эфир болот. Анан ошо менен сиздер менен биз жашоо өйдөгүндө күндө иштешебиз да. И жашоо өйдөгүндө дагы среда күндөрү жолугуп турабыз.
Бүгүн негизи среда күн жашоо өйдөгүнүн катышуучулары менен түз эфир болчу, бирок бул жакка көп жашоо өйдөгүнүн катышуучулары чыгып атат, азаматсыздар. Сиздерди түз эфирден көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кийинки средадан баштап буюрса мен только жашоо өйдөгүнүн катышуучулары үчүн 2 саат ушинтип диагностика кылып суроолоруна жооп берип турам. Жашоо өйдөгүнүн катталуу боюнча бул жака номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот комментарийге. Эфир бүткөндөн кийин жеке катка директке калтырыңыздар. Мен курска катышам, номери мындай десеңиздер, менеджер эле сиздерди курска каттайт. Так, давайте. Так, Айгерим Каныбек, давайте чыгыңыз. Айгерим Каныбек. Айгерим Каныбек чыкканга чейин. Ага, хорошо. Кыздар, бул жака номер калтырып атышат, менеджерлер, байлашыңыздар. Саламатсызбы? Камераны өзүңүзгө каратыңыз. Атыңыз ким? Саламатсызбы, атым Айгерим. Айзиреке? Айгерим. Айгерим, ага. Кандай запрос менен чыктыңыз? Менин запросум кызымда тең кесарево болуп турдум да. Не болуп тур эдим? Кесарево болуп. Ага. Анан кийин ошол эмнеси жок. Азыр кичинекей 4 жаш болуп калды. Ошонун причинасын өзүлүп атабы. Мен эмне үчүн кайра эле кесарево боло берем? Канча жолу болдуңуз? 3 жолу. Это нормально. Мен дагы 3 жолу кесарево болуп көргөнмүн. Бир жолу женский жактан операция болгонмун. Дагы бир операция болгом. Мен 5 жолу операция болгом да. Анан мен ошондо түшүнгөн эмесмин, эмнеге эле менде операция болуп атат деп мен да таң калганмын. Көрсө, айрыкча кесарево болгондор апабызга өчөшөт экенбиз дагы. Өзүбүздүн именно маткабызды. Вот, мына деп туруп, именно матка жактан апабызды жазалайт экенбиз да, өзүбүз аркылуу апабызды жазалайт экенбиз. Ошон үчүн кесарево болот экенбиз. Ал деген эмне? Ал деген апага болгон капачылык. Апага болгон капачылык менен иштешиңиз керек. Себеби дегенде апага болгон капачылык биздин акчабыздын берекесине, биздин күйөөбүз менен болгон мамилеге, биздин балдарыбыз менен болгон мамилеге аябай чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн жок, мен апам менен капам эмес, мен дей беребиз, но биздин жашоодагы түрдүү ситуациялардын аркасында именно ошол нерсе турат. Апага болгон капачылык десе, кээ биркилер апасы менен урушуп баштайт. Нет. Жок, эмес. Биздин аң сезимде калган бала чактагы капачылыктар. 3 жашында өтүп кеткен эле да апам. Да, вот, да, именно ошол 3 жашыңызда сизди таштап кеткен үчүн дагы апаңызга болгон капачылыгыңыз бар. Вот эмне үчүн мени таштап кеттиң? Матка кесип атпайбы да? Матка деген бул женский бөлүк да, дененин аялдык бөлүгү да. Аялдык бөлүгү биздин апабызга көбүрөөк тиешелүү болот да. Вот, ошон үчүн апаңыз менен иштөөңүз керек. Эме ушул менен иштеп, эгер өзүм дагы төрөп алсам болобу? Ошондой установка коюп өзүмөчү? Да, конечно. Болот эгерде аябай иштесеңиз да. Бирок медицинада экинчисин, мисалы мен экинчи жолу барганымда, биринчи мен аракет кылгам да, экинчисинде өзүм төрөйүн дегенде, мен Москвадан төрөгөм да экинчисин дагы. Анда ой маткаң жарылайын деп калып, тигинтип калыптыр деген. Үчүнчүсүндө бардык идеальный болгон, ошондо дагы все уже үчүнчүсү нет деп туруп эле кесарево кылып салышкан. А төртүнчүсүн, я думаю, тем более кесарево кылса керек да. Вот. Эме ошондой мындай көп изденип окудум да, анан окуганда бул менин жанагындай установкалар менен иштеш керек болот. Бир казак кыз төрөптүр да өзү. Экинчисинен кийин. Мен ойлоп атам, значит, ошондой болсо
эгер ишенсең, установкаларыңды туура коюп, өзүң менен туура иштесең, мен ойлоп атам да, болот депчи. Эми бул жерде көбүрөөк медицина Бул чечет мен да. ошондой 3-4 чувствоны синептин сезгим көргөнгө келип чыкса атат дегенде да, менчи. кесарево болгон адамдар билебиз да, биздин бул жактагы кесилген жерибиз даже не то что төрөгөндө, даже колубузду көбүрөөк монтип жатып койсок же бутубузду көбүрөөк сунуп койсок кадимкидей оорутат ал жерчи, кесилген жерчи. Ошон үчүн бул жерде биз эми ошончо чыдадык. 4-сүндө эле, мисалы мен эгерде төлөсөм 4-сүн кесарево эле төлөп барам да. Вот причинасын айт дедиңиз, мен сизге причинасын айтып бердим. Вот алдыга кеткенде да аракет кылсаңыз болот, конечно, ишенсеңиз, ишенип аракет кылып иштесеңиз болот да. Мен мисалы да 4 жыл Азыр данный момент мындай мурун мындай кызыкчумун көп нерсегечи, азыр мындай кызыгуу жок болуп атат да, мындай без сила дегендейчи. Кайсы учурда бизде калуу, эч нерсеге калуу жок болот. Биз көп учурда, мен силерге психологиялык себептерин айтып берейин. Көп учурда биз башка адамдар үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө ала беребиз. Мисалы, күйөөм мынтпейт, күйөөм тигинтсин, апам мынтсин. Көп адамдардын, то есть башкаларга көбүрөөк беребиз, азыраак алабыз. Башкаларга көбүрөөк забота кылабыз, алардын бизге кылган заботаларын көбүрөөк көрбөйбүз да. Вот бизде көбүрөөк дисбаланс болгондо, баланс бузулганда дагы биз энергиябыз аз болот, эч кимге эчтеке бергибиз келбейт, эчтеке кылгыбыз келбейт, чарчайбыз да. Вот ошол алып берүү энергиясы дисбалансты баланс кылышыңыз керек. Сиз дагы өзүңүзгө башкалардан забота алганга, жолдошуңуздан акча алганга, апаңыздан мисалы ушундай нерселерди алганга аракет кылышыңыз керек. Апанын бул дүйнөдө бары жогу эч кандай мааниге эмес. Ал апаңыз барбы жокпу, сиздин сознанияңызда, подсознанияңызда бары бар. Ападан алса болот. Хорошо? Энергия алса болот. Энергетикалык деңгээлде. Жок, жолдошум менен Кудайга шүгүр, мамилебиз жакшы. Анан мен ушунун причинасын тапкан үчүн сизге рахмат. Ушинтип элдерге жардам берип, элдердин руханий ички жан дүйнөсүнө кирип тазалап атканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Мени эле сүйлөп жатасыз дейт да. Рахмат айымдар, мырзалар. Сиздер менен бүгүнкү биздин эфирибиз соңуна чыкты. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Сиздер менен эртең дагы буюрса түз эфирден көрүшөбүз. Кечки саат 8-де. Анан жашоо жөгүнө каттала элек болсоңуздар, катталып үлгүрүп калыңыздар. Бүгүн эртең все акыркы күн, все дегенде уже болду. Мындан аркы сабактар уже только көбүрөөк практика көбөйүп баштайт да. Анан максаттарыңыздарды жакшы коюп, плюста коюп, минуста эмес да. Ниет кылып эле келсеңиздер, өзүңүздөргө чоң мүмкүнчүлүктөр аласыздар. Тем более курстун баасы дагы аябай сонунбаа. Мен ойлойм 1000 сом өтө эле сонунбаа. Анткени көпчүлүк айтышат мага, ой, жашоо жөгүн курсунун баасын жок эле дегенде 5000 кылсаң болот. Бул курс деген 1000 сом эмес деп көп айтышат. Мен айтам, жок, мен именно ушул 1000 сом менен адамдарга кандайдыр бир, мисалы, соопчулук дейбиз да, дисбаланс кылгым келет. Ошон үчүн келип окуп, өзүңүздөргө эң чоң жолдорду ачыңыздар. Ыраазымын сиздерге, жакшы туруңуздар.